Саламатсыздар, урматтуу студенттер. Бүгүн көтө турган темабыз инвентаризация. Теманы жазып алсаңар болот. Биринчи темабыз инвентаризация. Биринчи суроосу инвентаризациянын максаты, то есть өткөрүүнүн максаты. Экинчи темабыз инвентаризациянын түрлөрү, өткөрүү жолдору. Үчүнчү темабыз инвентаризациянын жыйынтыгы, башкача айтканда инвентаризациянын бухгалтердик эсепте чагылдыруу. Ал эми студенттердин бул сөйайы деп кыскартып жазып коеюн, досканын кичинелигине байланыштуу. Студенттердин өз алдынча ишине ошол бухгалтердик эсептеги инвентаризация өткөрүлгөндөн кийинки документацияларды толтуруу жана акты түзүүнү өз алдыңарча үйрөнүп келесиңер. Биз лекциянын жүрүшүндө бул буга дагы мен токтолуп өтүп кетем. Силерге дагы түшүндүрүп өтүп кетем. Ушул боюнча силер өз алдынча даярдансаңар болот. Эми биринчи кезекте силер бухгалтердик эсеп предметин окуп атканда бухгалтердик эсепте билесиңер 8 элемент бар. Ошол 8 элементтин, то есть башкача айтканда бухгалтердик эсепти окуп үйрөнүүдөгү 8 элементтин бири бул инвентаризация. Инвентаризация деген эмне? Инвентаризация деген мына жерде карап турсаңар жазып атат: это проверка наличия имущества организации состояния финансовых обязательств на определенную дату путем сличения фактических данных с данными бухгалтерского учета. Бул эмне деген түшүндүрөт? Бул мына өзүңөр 2-курста ишканаларга барып таанышуу практикасын өтүп келдиңер. 3-курста өндүрүштүк практиканы өтүп келдиңер. Ошол өтүп келгенде силер ошол ишкананын ичиндеги инвентарлар менен, может араңарда ошол ишканада болуп жаткан инвентаризация өткөрүлүп атканда, может комиссияга кошулуп калгандырсыңар, может ошолорду көргөндүрсүңөр да. Муну азыр көз алдыңарга элестетип көрсөңөр болот. Эми инвентаризация деген бул негизги максат эмне? Инвентаризация өткөрүлүү. Инвентаризация сөз менен айтып турбайбы? Ошол ишкананын ичиндеги материалдык, товардык, материалдык байлуулуктарды текшерүү жолу, жолосо алардын көзөмөлдөө, тактоо, мындай башкача айтканда да. Ошондуктан бул жерде айта турган нерсе эми кантип текшерүү керек? Эми текшерүүнүн бир нече жолдору бар да. Текшерүү, фактически текшерүү керекпи, документальный текшерүү керекпи, жана башка. Эми бул жерде биз инвентаризацияда мисалы көз алдыңарга элестетип көргүлө, бир чоң склад ала турган болсок, ишкананын складын. Ал жерде складдын ичинде канчалаган товардык, материалдык байлыктар, канча товардык, материалдык запастар ал жерде жайланышкан. Барсаңар мына чоң-чоң супермаркеттерди алып көрөлү, же болбосо чоң-чоң ишкана мекемелерди алып көрөлү, банктарды деле карап көргүлө, финансылык чоң-чоң мекемелерди. Барсаңар ар биринин өзүнүн складдык эсеби бар. Складдын ичинде көптөгөн товарлар бар. Карасаңар, мисалы супермаркетти карасаңар, өзүнчө чоң-чоң стеллаждардын сыртында кичинекей баракчада уже жазылып турат да. Ошол товарлар кантип сатуу керек? Саткандан кийин калган калдыктарын кантип билишибиз керек? Же болбосо алар кандай сакталып жатат? Ошол ишкананын ичинде. Булардын бардыгын биз бухгалтердик документтер менен салыштыруунун жолун биз инвентаризация деп атайбыз. Башкача айтканда мына жерде жазып турат: дату путем сличения фактических данных с данными бухгалтерского учета. То есть ошол ишкананын ичиндеги физически өз көзүң менен көргөн товардык, материалдык байлыктарды бухгалтердик документтер менен салыштыруу. Эми основной фактически дагы бир айта турган нерсе, бул жерде ошол ишканалардын фактически кандай сакталып жатат. То есть сакталууда эмнелерди биз билишибиз керек. Ошолор жөнүндө дагы негизги максаттарын көрөйүн. Эми инвентаризацияларды эмнелерди инвентаризация өткөрөбүз деген суроо туулат да. Кайсылар? Мына бул жерде силерге көрсөтүлүп турат. Биринчи кезекте ишкананын негизги каражаттары, материалдык эмес активдери, финансылык вложениялары, өндүрүштүк запастар, даяр продукция, товарлар, запастар, акча каражаттары жана башка финансылык активдердин бардыгын биз сөзсүз түрдө инвентаризация өткөрүшүбүз керек. Эми бул жерде андан кийин бул эми биринчи бөлүктү карай турган болсоңор, бул ишкананын өзүнө таандык болгон көрсөткүчтөр. Экинчи бөлүгүн карап турабыз. Экинчи бөлүктө бул кредиторская задолженность дейт. Силер өткөнсүңөр, кредит деген эмне билебиз бардыгыбыз эле. Бул биздин карыздарыбыз, же болбосо башкача айтканда биздин милдеттенмелерибиз. Башка ишканаларда мына жерде жазылып турат. Мисалы банктардан алган кредиттерибиз, карыздарыбыз жана башкалардын бардыгы. То есть биздин ишкананын башка ишканалардан болгон карыздарынын бардыгындагы биз сөзсүз түрдө инвентаризация өткөрүү жолу менен аны биз билишибиз керек. Негизги максат инвентаризация эмне себептен өткөрүлөт? Карап туруңар. Биринчиси выявление фактического наличия имущества как собственного, так и принадлежащего организации, но числящегося в бухгалтерском учете деп турат. В целях обеспечения его сохранности, а также выявления неучтенных объектов. Бул эмне деген түшүндүрөт болду? Ошол ишкананын өзүнө таандык болгон, же болбосо башка организациядан биз алып, может арендага алышыбыз мүмкүн, же болбосо бир карызга алышып турган болушубуз мүмкүн, убактылуу иштетип турганга. Ошолордун баардыгы кандай иш алып барып атат?
жана алардын сакталуусу кандай, мөөнөтү кандай, ошолорду билүү үчүн инвентаризациянын максаты. Экинчи максатты карап көрөбүз. Бул ошо товардык материалдык баалуулуктардын өндүрүшкө чейинки сакталуу объектилерин текшерүү, аларды көзөмөлдөө билүү. Андан кийин үчүнчүсү алынган, то есть өз көзүбүз менен көргөн товардык материалдык баалуулуктарды жана жогоруда силер бухгалтердик эсепти жаңы биринчи теманы үйрөнүп атканда синтетикалык эсеп жана аналитикалык эсеп деген түшүнүктөрдү алгансыңар. Мен муну кыскача силерге кайталап коеюн. Синтетикалык эсеп дегенде биз ошол мына ишканалардын ичиндеги баардык имуществону баардыгын обобщать этүүчү, то есть топтоштуруучу учетту биз синтетикалык эсеп дейбиз. А аналитикалык эсеп дегенде биз деталдаштыруу, то есть бөлүп кароо дегенди түшүнсөк болот да. Эми биз инвентаризациянын максаты ошол синтетикалык данныйларды аналитикалык данныйлар менен салыштыруу, байкап көрүү. Бул дагы бир максат болуп эсептелет. Эми правильность отражения учета оценки имущества, обязательств, а также возможность оценки товарно-материальных ресурсов с учетом рыночной стоимости фактического физического состояния. Эми бул жерде дагы бир айта турган нерсе, товардык материалдык баалуулуктар өзү убактысы өткөндөн кийин алар эскирип калат, жолсу өзүнүн срогу өтүп кетет. Ошол убакта биз кантип эсебин алабыз? Биз каяктан билебиз кайсы товардык материалдык баалуулуктун же негизги каражаттын өзүнүн срогу бүттү, аны кайра чыгым кылыш керек. Булардын бардыгы бул инвентаризациянын максаты болуп эсептелет. Кийинкиси проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации остатков средств, использование нематериальных активов, а также правил условий хранения товарно-материальных ценностей. Бул жанагы эле негизги каражаттар жөнүндө жана товардык материалдык байлыктар жөнүндө сөз кетип атат, жана акча каражаттары жөнүндө. Алардын ошол товардык материалдык баалуулуктар туура колдонулуп атабы ишканада, же продукция чыгарып атканда колдонулуп атабы, ушулар жөнүндө маалыматтарды инвентаризация өткөргөндө биз маалыматтарды алабыз. Эми карап көрөлү. Инвентаризациянын түрлөрү, бул уже биринчи суроо убактыбыз аз болгондон байланыштуу кыскараак айтып коеюн. Экинчи суроого өтө берели. Эгерде биринчи суроо боюнча азыр ойлонуп тургула, кандай суроолор болсо кошумча бересиңер. Эми экинчи суроого өтөлү. Инвентаризациянын түрлөрү жана өткөрүү. Инвентаризация өзү өткөрүү боюнча экиге бөлүнөт. Полный, анан кийин частичный. Полный деген толук түрдө деген түшүндүрөт, а частичный деген бөлүп. Эми толук түрдө кайсы убакта өткөрүлөт? Толук. Мисалы, бир ишкананын ичинде силерге бир жөнөкөй эле айтып өтсөм, мисалы чоң бир ишкананын ичинде чоң склад бар деп коелу. Ошол складдын ичинде товардык материалдык баалуулуктар жайлашкан. Ошол товардык материалдык баалуулуктарды биз баардыгын бирден баштап, мисалы ошол ишкананын ичиндеги складдын ичинде товарларды от и до баардыгын эсептеп чыга турган болсок, анда буну биз полный инвентаризация деп атайбыз. А частичный дегенде бул ошол комиссия өзү чечет. Кайсы товардык материалдык баалуулуктарды эсептеш керек. Же болбосо кайсы товардык материалдык баалуулуктар баягы жөнөкөй сөз менен айтканда тез бузулуп кетет, же тез уурдалып кетет, же тез жок болуп кетет, өзүнүн срогу качан бүтөт, аны атайын комиссия чечет. Кийинки демеде айтып кетем. Эми по основанию проведения бул эмне себептен, же болбосо кандай түрлөрү? Бул экинчи түрлөрүн карап көрөлү. Плановый, ана внеплановый деп жазылып турат. Плановый деген кандай? Плановый деген балдар, бул Кыргыз Республикасындагы бухгалтердик эсеп боюнча мыйзамды карай турган болсоңор, 2002 жылы чыккан мыйзамда ал жерде жазылган. Ар бир ишкана сөзсүз түрдө жылдын акырында отчет тапшыруунун алдында плановый инвентаризация өткөрүлсүн деген мыйзамда бекитилип кеткен. Ошондой эле 2002 жылы Министерство финансовдун 97 приказын карай турган болсоңор, бул айтып аткан приказ бул жанагы бюджеттик мекемелер жөнүндөгү мыйзам. Ошол жерде дагы 4-үнчү графаны карай турган болсоңор, ошол мыйзам. Ал жерде бюджеттик мекемелерде дагы сөзсүз түрдө плановый проверка жүргүзүлсүн деп турат да. Эми внеплановый, бул жерде мен что кашанчы түшүнүктүү болсун деп жазып койдум. Внезапный. Внезапный проверка деген эмне? Внезапный проверка ар түрлүү учурларда болот. Бул кайсы учурлар дешеңер мүмкүн. Мисалы, ишкананын ичинде жанагы чрезвычайный ситуация болуп кетсе, пожар болуп кете турган болсо, же болбосо жанагы жер титирөөдө склад көчүп түшүп калышы мүмкүн. Эми ар кандай чрезвычайный ситуациялар көп да, же суу каптап калышы мүмкүн, же жанагы складдын чатыры тешилип, ошол жерде суу кирип, товардык материалдык баалуулуктар уже жараксыз болуп кала турган болсо, анда сөзсүз түрдө мына внезапный инвентаризация сөзсүз түрдө өткөрүлөт. Эми түрлөрү ушулар болуп эсептелет. Эми кантип өткөрөт, ким өткөрөт деген суроо туулат да, кантип өткөрүш керек. Биринчи кезекте
инвентаризация өткөрүш үчүн ошол ишкана мекеменин жетекчиси деп коебуз, руководитель дейбизби, генеральный директор дейбизби, ошол биринчи приказ чыгарат. Кайсы учурда сөз түрдө өткөрүлүш керек. Ошол приказдын негизинде анан кийин инвентаризация жүргүзүлөт. Плановый болобу, внеплановый болобу. Эми кайсы учурда мына мен жана айтып кеттим, ошону дагы бир сыйрастерге толуктап кетейин. Мен кайсылар калып кетти. При передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия деп атат. Бул жерде эгерде биз өзүбүздүн ишканага таандык болгон имуществобузду арендага убактылуу бере турган болсок, же болбосо башка имуществону сатып ала турган болсок, же болбосо сата турган болсок, же ишкана мекемебиз атын өзгөртүп, же болбосо государственный ишканадан частный ишканага айлана турган болгондо сөз түрдө өткөрүлүш керек. Андан кийин жана айтып кеттим балдар, Кыргыз Республикасындагы бухгалтердик эсеп жөнүндө мыйзамдын негизинде бухгалтердик отчет түзүүдө сөз түрдө өткөрүлүш керек. Андан кийин үчүнчүсү товардык материалдык кандай деп айтсам, товарно материальный ответственный лица деп коебуз, муну кыскартып МОЛ деп атайбыз. То есть бул деген материально ответственный лицо, буларга кимдер кирип кетет? Завхоз десек болот, завсклад десек болот. Ошол эле кассир булар. Ошол материально ответственный лицо. Ошолор эгерде алмашса, башка жумушка кетеби, же болбосо башка отпускага кетеби, ошол учурда дагы сөзсүз түрдө инвентаризация комиссия тарабынан өткөрүлүш керек. Андан кийин и порча имущества деп атат. Эгерде ошондой фактылар кездешсе, же болбосо руководство ошондой маалыматтар жетсе, уурдалып атат, жоголуп атат, же болбосо мына талкаланып калды дей турган болсо, ошол учурда дагы сөз түрдө өткөрүлөт. Андан кийин мен жана айтып кеттим, мына стихийный бедствие, муну дагы кайталабай эле коеюн. Андан кийин при реорганизации жана акырында көрсөтүп турат, в других случаях предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. Бул эмне үчүн жазылды? Себеби дегенде, бул Кыргыз Республикасындагы ар бир тармак боюнча өзүнүн положениялары, инструкциялары бар, кандай өткөрүү жолдору. Бул тармактарга бөлүнүп кетет. Бюджеттик мекемелер, бюджеттик эмес мекемелер, булардын өзүнүн процент эмесине караганда, отраслине караганда. Эми инвентаризациянын кийинки өткөрүү боюнча кандай процедуралар болот? Биринчи процедура подготовительный процедура деп атайбыз. Бул деген подготовка приказа о проведении инвентаризации. Жана жогоруда айтып кеттим, биринчи приказ чыгыш керек руководителдин. Качан өтүш керек? Андан кийин формирование инвентаризационной комиссии. Ошол инвентаризационный комиссия түзүлүш керек. Ошол инвентаризационный комиссия ким түзөт? Руководитель түзөт приказ негизинде. Аларга кимдер мүчө болот? Ошол ишкананын ичинде иштеген жумушчулар, руководящий органдан бирөө, материально ответственный лицо сөз түрдө катышат. И бухгалтериядан, мисалы материальный бухгалтер деп коебуз. Ошол бухгалтерлар сөз түрдө инвентаризационный комиссияга кошулат. Андан кийинки биринчи этаптын кийинки көрсөткүчү определение срока проведения инвентаризационного имущества. Канча мөөнөттө бүтөт? 10 күндө, 5 күндө бул мөөнөттү сөз түрдө приказда көрсөтүлүш керек. Андан кийинки этапта получение расписок от материально ответственных лиц. Жанагы мен силерге айткан материалдык ответственный лицонун распискасын алып алабыз. Өткөргөнгө ал жазып берет. Складдын ичинде мынандай товарлар бар, мына жок деген расписканы алып. Экинчи этап бул негизги этап. Ошол приказ чыкты, комиссия түзүлдү, уже ошол комиссия барып туруп ошо складта болобу, же болбосо башка ишкананын сыртында, объекттин сыртында болобу, сырткары болобу, алардын ар бирин барып өз көздөрү менен уже көрүп текшерип чыгыш керек. Экинчи этап нерде турбайбы? Взвешивание, обмеривание, подсчет, выявление, проверка фактического наличия имущества, обязательства, а также составление инвентаризационных описей. Бул экинчи этап. Ар бирин таразага тартуу, эсептеп чыгуу. Бул эми өтө чоң неме, ошондуктан комиссия түзүлүп атпайбы? Бул экинчи этап деп койсок болот. Андан кийинки этап, үчүнчү этап бул эми жөн эле өз көзү менен көрүп коебу деген суроо туурушу мүмкүн. Жок, андай эмес. Ар биринин колунда атайын бухгалтердик документация бар. Сличительный ведомство деп коет. Мурун сличительный ведомство отдельный, инвентаризационный опис отдельный болгон. Азыр ошол эки документ биригип туруп, бир жак бетинде инвентаризационный опис и сличительный ведомство деп кашаганчта көрсөтүлүп турат. Силер практикага барып, жана отчетторду тапшырганда мен ошо практикаларды көрүп атканда көргөм. Араңардан көптөрүңөр уже ошол ведомстволор менен таанышып, аларды уже отчетторго менен кошо тапшыргансыңар. Ошону көз алдыңарга элестетип койгула. То есть ошол ведомстволордо биринчи ошол ведомствого фактически көргөндөрүнүн бардыгын ар бирин жазып чыгат комиссия. Андан кийин үчүнчү этапта ошол жазылган сличительный ведомстводагы данныйларды бухгалтериядагы документтер менен салыштыруу.
салыштырганда эле уже разница келип чыгат. Же кем чыгат, же ашыкча чыгып калат. Же болбосо мен бардыгы эле андай болот деп мен айтуудан алысмын. Бул деген сөз кээ бирки товарлар өзү менен өзү болушу мүмкүн, текшергенде эч кандай өзгөрүү жок турат. А кээ бирки ашыкча чыгып кетет, кем чыгып кетет. Муну кийинки немеде айтамын. Заключительный этап. Бардыгы уже текшерилип бүттү. Бүткөндөн кийин оформление результатов инвентаризации. Бул жерде результат инвентаризациялык комиссия тарабынан түзүлөт. Бул жерде ошол комиссия бардыгы кол коет, чындап эле ооба текшердик, фактически мынандай экен, бухгалтерский данные боюнча мынандай, разница мындай чыкты деп туруп бардыгы документально түзүлөт. Сличительный ведомство негизинде эгерде кем чыгып кала турган болсо, же ашыкча чыга турган болсо, акты түзүлөт. Акт түзүлгөндөн кийин эки этап бардыгы уже кол коюп берет. Андан кийин материально ответственное лицо, то есть ошо склад текшергенден кийин ошо складдын материально ответственный лицосу ким? Бул завхоз же завсклад болуп атпайбы? Ошол актыга уже кол коюп бериш керек. Ооба чындап эле урдалгандыгы анык, же болбосо ашыкчасы анык дегенден кийин акты түзүлөт дагы, ал кол коюп берет. Эгерде чындап эле ошол материально ответственный лицонун күнөөсү боло турган болсо. Эгер күнөө боло турган болсо, биз эч кандай аны соттоп же болбосо башка неме кыла албайбыз. Комиссия руководящий органга ошол актыны жана инвентаризационный описти алып бергенден кийин ал күнөөсү боло турган болсо административдик чара боюнча жооп берет деп атасак болот. Так, эми ушул бухгалтердик эсепте чагылдыруу боюнча инвентаризация жөнүндө кыскача мен силерге жетиштүү болсо дагы айтып бердим. Эгерде суроолоруңар болсо жооп берейин. Эми дагы айта турган нерсе, бул жерде инвентаризация жыйынтыгында мына жерде силерге көрсөтүп койдум. Мына жерде мисалы салыштыруу ведомости кантип түзүлөт. Азыр давайте ошону мен силерге хотя бы физик түрдө көрсөтүп берейин. Силер ушул документти өзүңөр таанышып, кантемге инвентаризациялык өткөндөн кийин кантип чагылдыруу керек. Азыр давайте бирөөсүн инвентаризационный описти мен силерге көрсөтүп берейин. Эми биринчи графа карай турган болсоңор, бул жерде наименование, то есть ошол товардык материалдык баалуулуктардын аттары 1, 2, 3, 4, 5 болуп катар жазылып кетет. Андан кийинкиси бул жерде фактические данные, ал бөлүнүп кетет. Количество и сумма. Андан кийинкиси бул жерде по данным бухгалтерского учета. Бул жерде да количество, сумма. Андан кийин мына жерде уже разница. Бул да количество, сумма и мына жерде примечание. Эми мына жерде айтып көрөбүз. Мисалы автомобиль деп коебуз. Канча количество? Бул жерде автомобиль деп жазып койгондо автомобилдер да бөлүнөт да. Мисалы Волга, Мерседес, Газель деген автомобиль. Ошол бул жерде машинанын номери дагы жазылат. Анын маркасы жазылганда количество канча? Бирөө. Суммасы, ну, скажем, там 100 000 сом деп коелу, 100 000 сом деп коелу. Андан кийин бул фактически өз көзү менен комиссия көргөнү. По данным бухгалтерского учета. Бул ошол ордунда турат. Ошол эле сумма жазылат. Разница жок. Примечанияда кайсы жерде эми бул комиссиянын өзүнүн укугу каерде турат ошол машина. Мисалы гаражда, же болбосо башка жерде деп жазып койсо да болот. Мына ушундай кылып кете берет. Автомобиль, там кандай деп айтсам, мисалы шифер, кирпич, гвозди. Бул жерде количество жазылгандан кийин дагы бир айта турган нерсе, баягы силер ошол комиссия өз укугу менен мисалы мына жерге дополнительный бир немен алып туруп, единица измерения деген дагы бар да, муну кошуп алса болот. Мисалы единица автомобиль, мисалы штука, шифер, штука деп коелу, кирпич кандай, мисалы гвозди килограмм, известка там мындай деп туруп ар бир единица измеренияны комиссия өзү түзүп алса өзү эле жакшы болот. Эми бул жерде дагы кошумча айта турган нерсе эмне? Мына эгерде жок боло турган болсо, мына фактический данный айтпадыкпы, өз көзүбүз менен көргөн деп.
данный бухгалтерский учет атады. Бухгалтерияга киргенден каяктан алат ошол маалыматты. Ал жерде мисалы автомобиль, мына автомобиль. Айтып кеттик го, мисалы Mercedes деп коелу. Mercedes деп коелу автомобиль. Мунун маркасы жазылат, номеру жазылат. Ушул автомобиль качан келген? Кайсы документтин негизинде келген? Ошол документ бухгалтерияда сакталат да. Ошол бухгалтериядагы документ менен сакталганы мында турат. По данным бухгалтерский учета. Разница айтып атпайбы, эгер разница жок болсо жазыштын кереги жоктур. Эгерде кем болуп, ашыкча болуп калып турган болсо, бул жерден эле уже көрүнүп калат. Кайсы товар мисалы ашыкча чыгып кетиши мүмкүн. Мисалы алып көрөлү, кирпич фактически эсептегенде, кирпичти эсептегенде мисалы миллион үчтү кирпич эсептедик. Данный бухгалтерский учетко эсептедик эле мисалы 900 миң чыгып калды, же болбосо 999 миң чыгып калды. Так, урматтуу студенттер, ушу менен бүгүнкү темабыз бүттү. Силерге 3 суроо боюнча жооп бердим деп эсептейм. Эгерде түшүнүксүз суроолор болсо мага бергиле. Убактыбыз ушундай аз болгондугуна байланыштуу силерге бул теманы эми өтө обширный, өтө чоң тема. Бул теманы дагы айта бере турган болсо убакыт көп. Эми мына силер самостоятельный работага өз алдынча иштөөдө, урматтуу студенттер, ошол мына документ уже көргөндөн көз алдыңарга элестеп кетсе керек, сличительный ведомость менен силерге көрсөтүп бердим. Эми силер акты түзүп келгенди үйрөнгүлө. Ошол боюнча мага кийинки сабакка келгенде ошол актыларды мен алайын. Силерден алайын. Кандай? Эгерде мына товардык материалдык байлыктар фактически эсептеп чыккандан кийин, сличительный ведомость жана айтып кеттим, сличительный ведомость түзүлгөндөн кийин акырында айтпадыкпы разница деп. Ошол разницада кем чыгып калса, акты кандай түзүлөт? Ашыкча чыгып калса кандай түзүлөт? Жана анын жыйынтыгын бухгалтердик эсепте кантип көрсөтөбүз? Силер бухгалтердик эсепте счеттор деген теманы өткөнсүңөр. Ошол темада башкача айтканда жана кош жазуу деген темада уже өткөнсүңөр. Бизде бухгалтердик эсепте мына силерге кыска болсо да айтып коеюн. Бухгалтердик эсепте товардык материалдык байлыктар 16.00 жана запастары 17.00 деген счеттордо жүргүзүлөт. Ошол счеттордо кантип чагылдырылат? Эгер товардык материалдык байлыктар кем чыгып калса инвентаризациянын негизинде, же болбосо ашыкча чыгып калса, ошол боюнча акты түзгөндү үйрөнүп келгиле. Ушу менен сабагыбыз бүттү. Суроо жок болсо, ондо саламатта туруңуздар.